Саламатсыздарбы? Сиз так тарыхты көрүп баштадыңыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз кыргыз деген ким? Ата журту кайсыда, көч улаган жери кайсы? Кыргыз сөзү этимологиясынын өзү эмнени түшүндүрөт деген суроолорго кеңири жооп табууга аракет кылабыз. Кыргыздар Орто Азиядагы эң байыркы түрк элдеринин катарына кирет. Кыргыздар бир жерде көп жашабаган, көчүп конуп, күн кечирген калк болгон. Байыркы кыргыздар жалпысынан узун бойлуу, чач сары, кызгыл жүздүү жана жашыл көк көздүү болушкан. Кыргыздар тууралуу алгачкы маалыматтар Кытай тарых булактарында кездешет. Кытай тарыхчысы Смасянын Шызы эмгегинде биздин заманга чейинки 201-жылы хундардын өкүмдары Маодун түндүктөгү Дианлин, Гиангун урларын баш ийдиргендиги айтылат. Гиангун Кытай тилинен которгондо кыргыз дегенди түшүндүрөт. Кыргыз тарыхчылары Гиан түрүндө айтылган биринчи муундан Кем дарыясынын аталышы келип чыгаарын далилдешкен. Энисейди түрк элдери дайыма Кем деп аташкан. Ушундан улам Энисейди кыргыздардын алгачкы ата журту катары айтууга болот. Кыргыздардын ата журту тууралуу маалыматтар Кытай тарыхчысы Баньгунун Улуу хан тарыхы аттуу эмгегинде дагы эскерилген. Кыргыздар Энисейде гана эмес, андан түштүгүрөөктө азыркы Монголияда Кыргыз Нор көлүнүн айланасында көчүп конуп жүрүшкөндүгү белгиленет. Кыргызбыз дегенибиз менен кыргыз сөзү өзү эмнени түшүндүрө турганын баарыбыз эле биле бербесек керек. Элдик чечмелөөлөрдө кыргыз аталышы кыргыз уламышы менен байланыштырылып келет. Ал эми окумуштуулар кыргыз аталышындагы 40 деген бөлүк эсептик маалыматты түшүндүрө тургандыгын, ыз мүчөсү болсо көптүк маанини билдире тургандыгын далилдешкен. Жыйынтыгында кыргыз сөзү түз эле 40 уруунун биримдиги маанисине келет. Ошондой эле кырылгыз, жеңилгиз дегенди да түшүндүрүлөт. Эски монгол, түрк, оғуз уруулары менен кыргыздар аралашуусунан Теңир тоодогу кыргыздар калыптанган. Кыргыздардын калыптануусу орто кылымдарда 3 баскычта өткөн. Калыптануу процесси Энесай, Орхон дарыяларынын жээги жана Алтайдан Теңир тоого чейинки аймактарда жүрүп, түрдүү саясий окуулар менен коштолгон. Биринчи этап бул байыркы доорлордон бери белгилүү 6-9 кылымдарда калыптанган кыргыздар. Бул этапта Энисейдеги кыргыздарга коңшу түрк жана башка Сибирдик элдер кошулган. Кыргыз каганатынын ичинде түрк менен Сибирдеги элдер майда уруу катары сакталып калган. Кыргыздардын калыптануусунун экинчи этабы болсо 9-кылымдан 13-кылым ортосуна чейинки мезгилди камтыйт. Бул доордо кыргыз топтору Энисейдан Түндүк Кытай, Орто Азия, Идил боюна чейинки кеңири аймакка тараган. Рашид ат-Диннин маалыматына караганда 9 жана 12 кылымдарда Теңир тоого журт которуп келген кыргыздар жергиликтүү түрк элдерине аралашып кеткен. Аларга 13 кылымда кыргыздардын жаңы топтору жана Борбордук Азиядагы бир катар түрк, монгол урууларынын кошулушу менен жаңы этникалык шарт түзүлгөн. Теңир тоодогу кыргыздардын калыптануу процессинин 3-этабы болсо 13-кылымдан 15-кылымдын акырына чейин болгон. Кыргыздардын этникалык өзөгүн 9-13 кылымдарда Түштүк Сибирде Борбордук Азия аркылуу Теңир тоого журт которуп келген Энисей кыргыздары Теңир тоо аймагында жашаган жергиликтүү көчмөн түрк элдерин түзгөн. 16-кылымга чейин кыргыз эли негизинен оң канат, сол канат жана ичкилик болуп 3 топко жиктелип, Теңир тоодогу башка элдерден айырмаланган өзгөчө эл катары калыптанган. 16-17 кылымда кыргыз элине Теңир тоодогу кыргызча сүйлөгөн ичкилик уруусунун көчмөн монгол урууларынан тышкары айрым өзбек, казак, ногой уруулары кошулган. Кыргыздар 16-кылымда эле эл катары калыптанып бүткөн. Сиз Фокуста так тарыхты көрдүңүз. Видеону бөлүшүп, жактыдан басып, бизди колдоп туруңуз. Кийинки чыгарылыштардан жолукканча саламатта калыңыз.